Мен оюнча Исхак Айтбаевич айткандай уланта беришибиз керек. Бул ыкчам карай турган маселе. Мен башка нерсени айттым. Айткым келип атат. Жеңиш Парпиевич, сизди мына жерде депутаттар маалымат булактарына таянып, сизди обвинять этип атат. А сиз ачык жооп бере албай, жабык эшикте айтайын. Бизде дагы күмөн пайда болуп атат азыр. Менин суранычым, ГКМБнын представители тез аранын ичинде ушул болгон маалыматтарды Өзбекстандын сайттарынан, эки жактан чыккан маалыматтарды тактап, бизге жалпы айтпасаңыздар, төрагага, сөзсүз түрдө президентке жеткизиңиз. Иликтеп, тактап, ушул канчалык чындыгы бар ушул маселенин Жеңиш Парпиевичтин үстүнөн обвинять этип. Эгер андай болуп аткан болсо, бул кишиге кечеге барып кол коюп атат, кече ал жакта иштелип жүргүзөт. Анда кандай болуп калат анда? Бул жакта чоң күмөн пайда болуп атпайбы? Ошон үчүн ГКМБнын представителинен суранабыз, сизге ушуну тактап тез аранын ичинде бизге так маалыматтарды жеткизүү, бул эми секрет болушу мүмкүн, же кандай болушу мүмкүн, президентке доложить этиңиз. Рахмат. Болгондой. Би төрагага дагы. Тактоо иретин сиз азыр Өзбекстан деп кеттиңиз да, Өзбекстанбы же Тажикстанбы? Тажикстан, то есть, кечирип койсоң. Алмаштырып алдым. Тажикстандын маалымат булактарынан чыгып атат. И башка жактардан дагы ушундай сөз жүрүп атат азыр. Анда кандай болуп калат? Мага аябай кооптуу болуп атат да бул. Урматтуу депутаттар, рахмат. Мындай кылалы. Урматтуу депутаттар, азыр чечип алалы, биз бир багытка өтүп алалы. Убакытты өзүбүз алып атабыз. Мынакей азыр тартыш болуп калды. Бирок кече бул маселе кезексиз да комитеттен каралды, урматтуу депутаттар. Кезексиз күн тартибине киргиздик. Өткөндө биз караганда, палатадан караганда, ушундай тапшырманы өзүбүз бергенбиз. Жеңиш Парпиевич өзү барып, комиссиянын башында туруп, иштин бардыгын 5 күн жүрүп келди, бардыгын маалыматты билет деп өкмөттө ушуну сунуштады. Комитеттен да келип туруп, Жеңиш Парпиевич өзү маалымат берди. Анан кийин комитеттин токтому чыкты. Комитеттин токтому сиздердин колуңуздарга таркатылды. Бүгүнкү күндө ооба, убакыт өтө тар болуп